мыйзамды колдойм, менде сураныч бар да. Азыр менин деле коллегам эмелер боюнча айтып атпайбы, тарифтер боюнчачы. Ушул тарифтерди кайра карап жаткандачы мына азыр көбөйтүү да. Вот просто для сравнения. Дин организацияларына 21 тыйын кошуп атырсыз, 2-12 болчу. Бюджет потребительдерине 3 сом 76 тыйын болчу, 37 тыйын кошуп атасыздар. Айыл чарба жаатында жүргөндөргө 3,18 болсо 31 тыйын кошуп атасыздар. А эмнеге майнингке 54 эле тыйын кошуп атасыздар да? Алтын чыгаруучулар, алкогольная промышленность 54 тыйын. Ошол эле убакта цемент өндүрүүчүлөргө 35 тыйын кошуп атасыңар. Детский интернаттарда, дом малюток, дом престарелыктарга 21 тыйын кошуп атасыңар да? Вот ушул жагын совсем нельзя как-то пересмотреть. Не совсем гуманно болуп атат да. Бизде анткени аякта иштеп аткан адамдарга айлыктары көбөйгөн жок. Балдарга мамлекет тарабынан мына пособияны мен коллегаларым инициатива кылып биз көтөрүп атабыз да. Аябай оор өтөт да, балдарга мамлекеттин болгон мындай көз карашы ушундай болуп атабы деген ар кандай пикирлер кетет да. Мисалы мен ойлойм, депутаттар деле буну туура түшүнөт болуш керек. Может, вы пересмотрите или могу детский интернаттардын электричествосын кымбаттайм дегенде, көтөрөм деген суммасын давайте майнингтерге кошолу, башка секторлорго кошолу. Много, да? Много. Они и так зимой не покрывают. И они, помните, 2-3 жыл мурда бизге аябай көп арызданганда счетторун төлөй албай жабылып атат. Анан частный компаниялар, ошо частный балдар менен иштейм дегендер, аларга дагы частник катары начисление болот, бизге оор болуп атат деп аябай көп арызданышкан да. У меня просто просьба, да, я понимаю, что тарифтерди вы уже утвердили, но Кабмин нужно именно детский интернаттар боюнча, да, детские учреждения, женский кризисный центр, дом малюток, дом престарелых, ушул 4 пункт боюнча, бияқта орунбасарыңар отурат го, жигиттер жазып алыңыздарчы. Может быть, можно пересмотреть. Азыркы эми среднесрочный тарифный политика менен ушундай бекитилип калганда, токтом менен, анан буюрса, могу сиздин айтканыңыз. Бул бизнес эмес да, булар деген майнингти 54 тыйынга көбөйтүп атасыңар, а буларга 21 тыйын. Цемент өндүрүүчүлөргө 35 тыйын эле кошуп атасыңар, а буларга 21 тыйын. Бизнес эмес да буларчы. Жок, туура айтасыңар. Бирок бизде мындай каралып калганда, мурун бүт баарына пропорционально на величину инфляция деп койгондо 10-8 ошончун. Ну, даже если сравнить с религиозными учреждениями, там раз в год какая-то благотворительность от людей приходит, плесистаями, чогулат каражат. Бир жылда бир жолу болсо да, а булар деген каяктан каражат чогултмак эле. Туура айтасыз, эске алабыз. Пожалуйста, карап көрүлөчү. Анан эгер ушул пересмотр болсо мага да маалымат берип коесуздарбы, то мага кайрылышты да. Рахмат.